Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу достор. Бүгүнкү чыгарылыш өтө кызыктуу болот деген ишеничим бар. Себеби бүгүн дүйнөдөгү эң, тагыраак айтканда, гигант адамдар менен тааныштырмакчыбыз. Анда кеттик. 8-орунда Хавтор Бьернсон 1988-жылы 26 ноябрда Исландия өлкөсүндө жарык дүйнөгө келген. Боюнун узундугу 2 метр 6 сантиметр болсо, салмагы 200 кг. Бул чоңдук өз сөзү менен айтканда уруусунан келген. Мисалга, атасынын бою 2 метр 4 сантиметр болсо, чоң атасыныкы 2 метр 7 сантиметр болгон. Бьернсон спортко 2006-жылы келген. Ал баскетбол боюнча машыгуусун 2 жыл улантып, андан соң бутунан травма алып, баскетболдон кеткен. Учурда спорттун силовой экстрим түрү боюнча машыгып келет. Тизменин 7-сабында Анил Шакил. Бул америкалык баскетболчу 1972-жылы 6 мартта Нью-Йорк шаарында жарык дүйнөгө келген. Боюнун узундугу 2 метр 16 сантиметр, салмагы 147 кг. Баскетболдо Олимпиаданын, ошондой эле НБАнын 4 жолку чемпиону аталган. Жана баскетбол тарыхында 50 мыкты спорттун тизмесине жазыла алган. Андан тышкары актёрчулук кесипти да аркалап, эл ичинде мыкты тартылган тасмалары дагы көп кездешет. Азыркы учурда телевидениянын спорт тармагында комментатордук кызматта аркалап келет. Ал эми 6-орунда бир эле учурда 156 бөтөлкө сыра, тагыраак айтканда пиво ичкен Андрей Гигант. Андрей Гигант 1946-жылы 19 майда жарык дүйнөгө келген. Салмагы 240 кг жогору болсо, боюнун узундугу 224 сантиметр болгон. Бул инсан эрежеси эруш боюнча дүйнөнүн чебери болууга жетишип, актёрчулук кесипти да аркалап жүргөн. Бирок 1993-жылы 46 жаш турагында дүйнөдөн кайткан. Яо Мин. Кытайлык бул баскетболчу баскетболдогу боюнун эң узундугу. Ошондой эле өзүнүн шамдагайлыгы менен калың элдин катмарында ат алып жүргөн жайы бар. Боюнун узундугу 2 метр 29 сантиметр түзсө, ал эми салмагы 141 кг түзөт. Көпчүлүк адамдар Яо Минди Кытай гиганты деп атап жүргөн учуру көп кездешет. Көпчүлүк сыйлыгы, атак-даңкы, баскетболдун аркасы менен жеткен Кытай гиганты азыркы учурда карьерасын жыйынтыктаган. Тизменин 4-сабында дүйнөнүн 1,5 миллиард калкы бар Индиянын эң узун адамы Викас Апал. Викас 1986-жылы 1-январда жарык дүйнөгө келген. Боюнун узундугу 2 метр 51 сантиметр түзүп, бирок бул көрсөткүч өмүрүнүн акырына дейин узарып, 2 метр 68 сантиметрге жеткен деген катталбаган маалыматтар бар. 2007-жылы дүйнөдөн кайткан. 3-орунда ирандык 26 жаштагы Саджад Гарибе. Салмагы 175 кг. Интернет соц тармактарында Саджадды Ирандын гиганты деп атап коюшкан жай бар. Инстаграмда күн сайын миңдеп подписчик кошулуп, интернет жылдызына айланган. Азыркы учурда спорттун оор атлетика түрү менен машыгып, көркү менен дагы көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүндө. Гүмүш байгеси Марокконун эң бийик адамы, боюнун узундугу 2 метр 46 сантиметр болгон Брахим Такиолла. 11 жашынан баштап аябай бат өскөн. Дүйнөнүн эң бийик адамы боло албаса дагы, бутунун, тагыраагы, таманынын узундугу менен Гиннес рекорддор китебине кирген жайы бар. Ал эми 1-орунда азыркы учурдагы дүйнөнүн эң бийик адамы, рекорддор китебинен орун алган Султан Жесен. Бою 2 метр 51 сантиметр. Учурунда үйдүн чатырларын, лампочкаларды алмаштырып жүргөн бул инсандын азыркы абалы өтө жакшы.